Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кутман күнүңүздөр менен. Биз кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Табигый илимий предметтерди окутууда 5E модели боюнча сабактарды пландаштыруу деп аталат. Эмесе 5E модели деген эмне? 5E дегенде биздин сабактын 5 этабы. Мурда биздин стандарттуу сабактарда буга чейинки сабактын структурасында 8 этап болсо, азыр болсо ошол 5 этап боюнча пландайсыз да сабагыңызды. Бул 5E модели сабактын окуучуларга билимди натыйжалуу өздөштүрүүгө жардам берүүчү заманбап окутуу ыкмасы болуп эсептелет. Бул модель 5 этаптан турат. Азыр биз айткандай: кызыктыруу, изилдөө, түшүндүрүү, тереңдетүү жана баалоо деп. Анын шаблонун биз сиздерге беребиз. Планды түзгөн кийин мектеби, мөөнөтү, предметти классы, сабактын темасы, тири, колдонуучу методдук ыкмалар, каражаттар деп максатын аныктайсыз. Сиз мурда биз кадимки форматта сабактарды өтүп жүргөндө, баягы өзүбүздүн мурдагы сабактарда 3 максатты 3кө бөлүп биз аныктап койчубуз. Эртеңки өтүлө турган сабагыбыздын максатын 3кө бөлүп билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, анан тарбия берүүчүлүк деп. Азыр болсо бул Сингапурдун методикасын колдонуп түзүп аткандыктан биз жалпы эле максатты формулировкалайбыз. Бирок ошо жалпы максаттын ичинде үчөө камтылыш керек: билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк жана тарбиялык деген максатты кыска, конкреттүү, так, ченелүүчү, өлчөнүүчү параметрлери менен аныкталган. Ошол сиз 45 мүнөттүк сабак болсо 45 мүнөттүк сабакка ылайыкталган максат болуш керек. Эми эң алгачкы 5Э'нин алгачкы этабы кызыктыруу этабы болбоду беле. Биринчиси бизде мурда сабакты уюштуруу этабы болчу. Биз уюштуруу этабында көбүнчө ошентип жазчубуз планга: саламдашуу окуучуларга жагымдуу маанай тартууланат деп. Бул уюштурууда анан мотивациялык, окуучунун көңүлүн буруучу суроолордон баштап тапшырманы ушинтип талдап алабыз деп баштачок тапшырманы аныктоочу суроолор менен же тапшырманы кандай аткарганын билиш үчүн биз суроолор менен баштап ушинтип өтчүк. Кадим мурунку өзүбүздүн. Ал эми мында болсо биз ошол алгач эле эң биринчи кызыктыруу этабында окуучулардын кызыгуусун ойготуу дейт. Өзүңүз сабакка көңүлүн буруш үчүн албетте сиз биринчи уюштурууда 1-2 мүнөт бөлүп саламдашып, окуучулардын маанайын, жагымдуу маанай тартуулап ушинтип баштагандан кийин кызыктыруу этабында бул аты эле аталып турат. Биринчи этап окуучулардын кызыгуусун ойготуу. Мугалим кызыктуу суроолорду берет же көрсөтмөлүү тажрыйбаларды жасашы мүмкүн, демонстрация же сүрөттөрдү, видео мына ушундай кылып окуучунун көңүлүн өзүнө буруп тартып алыш керек да окуучуну. Мисалы, балыкты кармаш үчүн силер эмне кыласыңар алгач деп. Анан ошол кайырмакка биз жемди илип, кайырмакка жемди ошону таштайбыз. Ошол жемди сууга таштаганда балык кызыга турган жем болуш керек деп. Кайырмактагы жем. Мына кудуу ошол сыяктуу дейт. Окуучуну дагы кайырмакка илип алыш үчүн, көңүлүн буруп алыш үчүн сиздер таштаган жем аны кызыктырыш керек деп атат. Ошо биз таштаган жем же кызыктуу суроолор болушу мүмкүн, же болбосо мугалимдин кандайдыр бир практикалык иш-аракети же тажрыйба жасап көңүлүн бөлүп алыш керек, же болбосо бир видео, презентация, сүрөттөрдү көргөзүп ошол темага ылайыктуу. Ошентип кызыктырып алгандан кийин окуу максаттары, ошол сабактын максатын аларга окуучулар менен бирге сабактын максатын аныктап же сабактын максатын тааныштырып окуучуларга көңүлүн бөлүп алгандан кийин анан алдын ала билимди аныктоо. Мында 3-чү кадамы окуучулардын темага байланыштуу мурунку билимдерин актуалдаштырыш үчүн ошондой суроо жооп кылып мурунку менен кийин азыркы бүгүнкү өтө турган теманын байланышын үзбөй уланмалуулук болуш керек деп бул кызыктыруу этабында
ошондой суроо жооптор менен болобу. Экинчи этабы изилдөө этабында, албетте бул изилдөө сабактарында окуучулар чакан топторго бөлүнүп изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Же бул уюштуруу формасын алдын ала аныктайт, жуптардабы же топтордобу же дагы кандай формада изилдөө ишин жүргүзүш керек. Аны дагы ошо пландап атканда сабакты изилдөө этабында кандай тапшырмалар берилет. Конкреттүү ошол мазмунга байланышкан тапшырмаларды изилдөөгө бериш керек ар бир топко. Эгерде ал бериле турган изилдөө ишине бериле турган тапшырмалар так болбосо дагы окуучулар туура маалыматты таап чыга албайт. Ошон үчүн ойлонуп бул жерде пландоодо мугалимдин чыгармачылыгы абдан иштеш керек да. Ошол пландап атып, анан баарын топторго берүүчү тапшырмаларды да аныктап, ошол канткенде мазмунду алып чыгыш керек. Мында окуучулар кичи топторго же чакан топторго бөлүнүп алып өздөрү изилдөө иштерин жүргүзүшөт мугалимдин берилген тапшырмасы боюнча. Анан экинчи этабы алар байкоо жүргүзүп, балким эксперимент жасаш керек болсо, байкоо жүргүзүп, эксперименттерди жасап, маалыматтарды жыйнашат. Анан жыйынтыктарды ошо топтор арасында өз табылгаларын талкуулашат жана жалпы тыянактарды алып чыгышат. Мына ошентип атып изилдөө этабында ушундай иш аракеттерди аткарышат. Түшүндүрүү этабында мында мугалим окуучулардын тапкан маалыматтарын илимий түшүнүктөр менен байланыштырып айтканга багыттайт. Ал негизги терминдерди маанисин түшүндүрөт жана ошол негизги терминдерди окуучулар атап илимий түшүндүрүүгө аракеттер жасалып багыт берип турат. Ошол топторунда чогулткан маалыматтарды презентациялашат топтор арасында. Алар башка топтордогу окуучулардын суроолоруна жооп беришет, коюлган суроолорго өздөрүнүн ойлорун билдиришет, жаңы идеяларды балким алып чыгышат. Мугалим болсо бул жерде дагы ошол окуучулардын тапкан маалыматтарын илимий түшүнүктөр менен байланыштырып, толуктап, аларды туура багыттап турганга жардам берет. Бекемдеш үчүн мисалдар менен, ошол жаңы түшүнүктөр мисалдар менен же көнүгүүлөр аркылуу бекемделет. Окуучулар жаңы билимди, жаңы эле алган маалыматты башка кырдаалга кантип колдонуш керек, ошого ылайыктуу бир көнүгүү менен бекемделиш керек, же тапшырмаларды аткартуу менен, же балким сүрөтүн тарттырабы ошо маалыматтарды таап чыккандан кийин. Ошентип атып, теманын мазмунунун бул жерден келип чыгыш керек. Бүгүн көтөрүлө турган теманын мазмунун окуучулар түшүндүрүү этабында алып чыгыш керек. Мугалим болсо ошол мазмунду системалап, бир бүтүн кылганга аракет кылып, анан толуктап, логикалык тизмектештикте бергенге жардам көрсөтөт. Тереңдетүү этабында билимди кантип тереңдетиш керек, же болбосо жаңы илимий идеяларды алып чыгыш керек дегенде, бул жерде билимди окуучулар жаңы билимдерин тереңдетиш үчүн алар кошумча дагы маалыматтар менен иштеш керек. Балким маселе көнүгүүлөрдү иштейт, балким дагы ошол жерде демонстрация жасатыш керек болсо жасап, же видеолорду көрсөтүп, ошол сабактын мазмунуна байланышкан практикалык иштерди жасатса болот. Мисалы, үйрөнгөн түшүнүктөрдү алар бүгүнкү билимди күнүмдүк турмушта колдонуу жолдорун изилдетсе болот. Жана долбоордук иш жана башка ошол изилдөө иштерине байланышкан иш аракеттерди окуучулар менен бирге иштеп чыгып, аларга ошол алган билимин практикада колдонууга жардам берүүчү иш аракеттер жасалат. Ал эми кийинки акыркы 5-чи баалоо этабында ошол үйгө тапшырма жана жыйынтыктоо деген да ушул этапта болот. Бул баалоо этабында ар бир этапта үзгүлтүксүз баалоонун жыйынтыгы чыгыш керек. Ошол кызыктыруу этабынан баштап баалоого чейин окуучулар үзгүлтүксүз бааланып, ал үчүн окуучулар ошол топтор менен иштеп атканда топтор бири-бирин баалап, жана топ ичинде дагы окуучулар өзүнүн ишмердүүлүгүн, жетишкендиктерин өзүн өзү баалаш керек. Анан мугалим
аягында жыйынтыктоочу баалоону жүргүзүп, сабактын аягында ошол бүгүнкү өтүлгөн теманын мазмунундагы негизги идеялар менен жыйынтыктап, окуучулардын билим жетишкендиктерин, көндүмдөрүн баалап, жыйынтыктоочу баалоо менен жүргүзүлөт, аяктайт сабакты. Ошентип атып, үйгө тапшырма бул ушул баалоо этабында көбүнчө деңгээлдик тапшырмалар менен ошол баалоону жүргүзсө болот. Бул ар бир окуучу ошо бааланганга татыктуу, ошолордун окуучулардын өзүнүн деңгээлине жараша деңгээлдик тапшырмаларды менен дагы баалоо жүргүзүп, анан PISA багытындагы PISA өңдүү тапшырмаларды талкуулап, алган билимди кайра колдонуп, ошол тапшырманы балдар талдап чыгыш керек. Толук кандуу талдоо болбосо, анда ошо үйгө тапшырма берилип, кийинки темага менен байланыштыруу суроолор менен тапшырма берилиш керек. 5E моделинин артыкчылыктары эмнеде? Активдүү окутуу, окуучулар билим алуу процессине активдүү катышуучулар болот. Себеби топтордо иштешип, изилдөө иштери менен ошо маалыматтарды изилдешип, кайра маалыматтарды чогултушуп, анын керектүүсүн сунуштап, өздөрү тыянак чыгарып, топтор арасында презентациялоо, атаандаштык пайда болуп, командада иштей алышат. Өздөрүнүн команданын ар бир топтун максаты, милдети болот, ар бир окуучуга милдеттендирип, анан ошол активдүү окутуу артыкчылыгы ошол окуучулар окутуу процессине активдүү катышышат. Кызматташтык болот, окуучулар топтордо иштеп, бири-биринен ошол түшүнбөй калганын бири-биринен үйрөнүшөт, же болбосо топтор бири-бирине суроо беришип, өзүнө түшүнүксүз болгон жерлерине жооп алышат. Мында модель окуучулардын сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталат. Окуучулар ошол биринин айткан ар бир топ өзүнүн презентациясына бири-бирине сын пикирин айтышып, жана аны кайра оңдоого аракеттенишет, анан туура жоопту берүүгө. Мында натыйжалуулук дагы келип чыгат. Билимди өздөштүрүү деңгээли жогорулайт, окуучулар темаларды тереңирээк түшүнүшөт. 5E моделинин колдонууда кыйынчылыктар бул жерде көбүнчө изилдөө сабагында көп убакытты талап кылат. Пландап атканда убакытты бөлүштүрүүдө дагы бир аз көйгөйлөр жаралат деп биз менен кайра талкуу болгондо айтып атышат. Андан кийин мында да кыйынчылыктар, ресурстар, колдонуучу каражаттар, изилдөө үчүн көп материалдар, жабдуулар керек. Албетте ал ошол изилдөө сабактары тажрыйба, эксперимент болсо, же маалыматтарды изилдөө болсо деле, мында ошол материалдар жетиштүү болуш керек, курал жабдыктар, каражаттар. Анан дагы бул 5E моделинин колдонуудагы кыйынчылыктар бул даярдык. Сабакка даярдануу мугалимдерден жогорку деңгээлдеги даярдыкты талап кылат. Мында пландап атканда, сабакка даярданып атканда бул жогорку деңгээлдеги даярдык болуш керек да. Ошол изилдөө кызыктырууга эмнени коем, изилдөөгө кандай тапшырмаларды берсем мазмунду алып чыга алат, кантип тереңдетүү кылыш керек, бул жерге кайсы маалыматты же тапшырманы деп ойлонуш керек да, кыскасын айтканда. Анан активдүү окутууда класстык башкаруу кыйыныраак болушу мүмкүн. Себеби топтор бири-биринин арасында кээде бири-бирин укпай, мындай мугалимдин сөзүнө да маани бербей калышы мүмкүн. Ошондуктан мугалим аябай активдүү фасилитатор болуп, ошо уюштуруу жагында дагы бир аз кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн, окуучуларды башкарууда дагы. Анан 5E моделинин бул ийгиликтүү колдонуу сунуштары бул биз жогоруда да айттык, жакшы пландалыш керек сабак. Жакшы пландоо, ар бир этапты кылдаттык менен пландаңыз, убакытты туура бөлүштүрүңүз. Анан биринчиси жакшы пландоо болсо, экинчиси ийкемдүүлүк. Окуучулардын кызыгуусуна жана муктаждыктарына жараша ыңгайлашууга даяр болуңуз. Ресурстарды туура тандаңыз. Колдонуучу каражаттар, керектүү материал, курал жабдыктарды алдын ала даярдап коюш керек. Сабак болгонго чейин, ал сабак башталып уже жүрүп атканда издеп убакытты кетирбеш керек.
баарын алдын ала даярдап алып, анан кайтарым байланыш окуучулардан үзгүлтүксүз кайтарым байланыш алып, улам бул модельди жакшыртып туруш керек. Мына ушул жагы 5E моделинин ийгиликтүү колдонууга болгон сунуштар. Эмесе бүгүнкү биздин 5E модели боюнча сабакты пландаштыруунун артыкчылыгы эмнеде? Жана 5E модели боюнча сабактын планын кантип түзүш керек? Биз ошол боюнча бүгүн кыскача маалымат менен бөлүштүк сиздер менен. Дагы биз тажрыйба алмашып, бул түшүнүктөрдү кеңейтүүгө чогуу бирге кызматташ болууга даярбыз. Урматтуу мугалимдер, саламатта калыңыздар.